Январдан баштап Атабековдордун үй бүлөлүк оюну старт алат. 25 январдан баштап Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артист Эмирбек Атабековдун үй бүлөлүк жылдык КИВ оюну башталат. Бул тууралуу ырчы өзү маалымдады. 25 январдан баштап Кыргызстанда Атабековдордун үй бүлөсүнүн жылдык КИВ старт алат деп маалымдады ал. КИВ оюнунда баалуу белектер жана Hyundai унаасы ойнотулмакчы. Эскерте кетсек, маданияты мыкты кызматкер Эмирбек Атабеков ар бир аткарган ыры хитке айланган ырчылардын бири. 2018-жылы ал жеке продюсердик борбор ачкан. Ушул эле жылы жазылган Мурас аттуу ыры аябай хит болгон. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Белгилүү ырчы Гүлжигит Сатыбеков таптым деп бир сүйүнүп алдым. Ырчы обончу Гүлжигит Сатыбеков атактуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы тууралуу өзүнүн ой толгоосун бөлүшүп, окурмандардын жакшы талкуусун жаратты. Таянем бала кезде китепти көп окутчу. Чыңгыз Айтматовдун Деңиз бойлой жороткон Ала дөбөт чыгармасын окуп, Чычкан аке суу берчи дегендей тамагымдын кургаганы эсимде. Бирден менен окуп чыктым эле. 2016-жылы насип буйруп Сахалинге жеке концертим менен Ванино портунан паромдо сапар алдык. Биринчи жолу суу үстүндө жүргөндүктөн бирде толкунданып, бирден кайсыз болуп 14 сааттык жолду бастык. Кемебиз ары бери чайпалсак кыкылдап көңүл айланат. Кургак жер көрүнбөйт, айлана көк мелтиреген деңиз. Паром менен куушуп бизге оюн көрсөткөн деңиз жаныбарлары өзгөчө элес калтырды. Ойкуп, кайкып учкан чайларды көрүп, бала кезде окуган чыгарма эсиме түшүп негедир. Себеби жээк жакын экенин билдим. Дөбөткө окшош чоң зоону көзүм чалды. Деңиз бойлогон Ала дөбөткө окшош экен деп койдум. Балким ушул болуп жүрбөсүн, таптым деп бир сүйүнүп алдым. Улуу жазуучубуз 8 ай жүрүп Сахалинде жашаган элдер жөнүндө жазганын кийин уктум. Чынында өзгөчө сыр каткан керемет жер экен. Ушуну жазгым келди деп жазды обончу. Аталган постто 3000ден ашык колдонуучу жактыруу белгисин басып, 200дөн ашуун комментарий жазылды. Белгилей кетсек, ырчы Гүлжигит Сатыбеков 1980-жылы 9 январда Ош шаарында төрүлгөн. Кыргызстандын ырчы обончу аткаруучу Мен сенден кетейинчи чыгармасы 2013-жылы жылдын супер ири намына татылган. Маалымат булагы Супер Чекиткейжи.